Ару таңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан эле сөз бермекте рубрикасы менен Жаңа Абдыкеримова. Бүгүн биз шаар тургундарына азуусун кайроо деген сөз тизмеги кандай маанини берет, ушул суроонун негизинде кайрылмакчыбыз. Анда эмесе биз баштадык. Азуусун кайроо билбейт экен. Азуусун кайроо биринчи жолу отам. Биринчи жолу отам. Түшүнбөйм. Азуусун кайроо деген бул жини келген адам болсо керек. Билбейт экен. Азуусун кайроо, Чын айтсам түшүнбөйт экен. Азуусун кайроо деген бул бакы элдик макал болуш керек. Бакы кайнененин сөзүн, апалардын бакы сөзүн укпаган келиндерди эмне сен ошону кайрап атасың дейт. Ушинтип түшүнөм да. Бул фразологизмдин эмеси кекенүү, кек сактоо, каршыгып калуу деген маанилерди берет да. Анан буну биз эми адам баласына эле карата тиешелүү айтылып калган фразологизм катары карасак болот. Себеби адам кимдир бирөөгө аябай ачуусу келгенде, кыжырланганда тиштенип, ошондо могул адамдын азуулары кычыраган үн чыгарып, кадимкидей баягы адамдын ачууланганын сездирет да, ошол добош. Ошондон улам могул азуусун кайроо деген баягы кимдир бирөөгө ачуулануу, кекенүү, кек сактоо дегенден экен. Сени шашпа деп ошо тишин кычыратып, баягы неме кылгандан улам ошо азуусун кайроо деген фразологизм жаралып калат. Ушуну менен биздин рубрикабыз соңуна чыкты. Кийинки сөз бермекте рубрикабызга сиз да туш болуп калышыңыз ыктымал. Андыктан кыргыз казынасындагы сөздөрдү колдонуп кайталап жүрүүнү унутпаңыз. Кийинки берден амандашканча саламатта калыңыздар.